Согуш улам жакындап келе жатат. Коркунучтуу ишарат кылган тынымсыздыгуштар. Тааныш конуштардан күтүүсүздөн чыккан жарыктар. Биздин асман менен башкалардын асманында эмне айырма бар? Алар түнкүсүн жылдыздар жайнаган ачык асман алдында укташат. Биз болсо ракеталардын астында уктайбыз. Эки асмандан тең жарыктарды көрөсүң, бирок алар ар кандай жарыктар. Баран ишкер айым. Мамлекеттик кысымга карабай, өз оюн ачык айткан сейрек адамдардын бири. Учурда батиринде камалып, сыртка чыгуудан коркуп турат. Коопсуздук үчүн биз анын аты жөнүн жана үнүн өзгөрттүк. Алар бомба таштаган түндөрү түтүндү жана сок курулган жерди көрө аласыз. Мен эртеңки күнүм үчүн корком. Бүгүн кандайдыр бир жол менен аман калдым. Бирок эртеңки күнүм кандай болот? Эртең аман каламбы? Дүйнө көрүп жана угуп жаткан маалыматтар өкмөт тарабынан катуу көзөмөлдөнөт. Мамлекеттин күзөтчүлөрү бардык жерде. Коомчулукка жалаң гана расмий маалыматтар жетет. Колубуздан келгени азыр жок дегенде ушул жүрүштөргө катышуу, берилгендигибизди дагы бир ирет көрсөтүү, Америка менен Израилге Иран эли улуу эл экенин далилдөө. Түнкүсүн режимдин жактоочулары көчөлөрдү көзөмөлдөп турушат. Бул унаалар Тегерандагы батирдин терезесинен көрүнүп турду. Азыр көчөлөрдөн таптакыр бизге тиешеси жок адамдардын тобун көрүп жатам. Алар өкмөттү колдогондор жана чындыгында көчөлөрдү бизден тартып алгандар. Али кайрадан эле аты жөнү жана үнү өзгөртүлгөн, согуштун айынан уйгу туйгу болгон көп адамдын бири. Ал режимге каршы, бирок ошол эле учурда өз өлкөсү бомбаланып жатканын да сезип турат. Абал коркунучтуу. Дээрлик 2 жумалык кырдаалдан кийин туугандарымды көргөндө келечекке болгон үмүттү да, коркууну да сезем. Өлкөбүздүн асманын душман көзөмөлдөп жатканынан корком. Бирок ошол эле учурда элдин жүрөгүндө ар дайым үмүт бар. Биз Американы же Израилди колдоп жаткан жокпуз. Жөн гана бир көз ирмемге азыркы Иран режими жок кылынса, эл өзгөрүүлөрдү киргизмек деп үмүттөнүп жатабыз. Бул согуш башталганга чейинки тегерандыктардын жашоосу эле. Учурда Веленжак Баам паркы жабык турат. Төмөндөгү шаар жашына турган жайга айланып, эл үмүт менен гана жашоого аракет кылууда. Согуш бул жөн гана бомбалар эмес. Бул согуш жакын арада бүтпөйт. Анткени согуш биздин үйүбүзгө, үй бүлөбүзгө, биздин каныбызга, жашообузга кирип келди. 6000 жылдык шаардын тургундары Американын, Израилдин бомбаларынан, режимдин кыйноолорунан коркуп жашап жатышат. Коркуу бул учурдагы жалгыз туруктуу нерсе сыяктанат.